Биштерек айылынын бөөктөрү жаңы бакчага кадам ташташты. Алар буга чейин үйдө чоң ата, чоң энесинин колунда тарбияланып, бакчага барышкан эмес. Азыр бир аз көнүп калышкан. Жаңы жыл алдында ыр жаттап майрамга даярданып жатышат. Азамат. Эми балдар бакчасы жакында ачылды. Биздин балдарыбыздын бала бакчага келип жаткандыгына 2 гана жума болду. Группабызда бул ортоңку тайпа. Группада 24 бала бар. Балдарыбыздын көбүнчөсү садикке келбеген балдар эми акырындан ушул биздин бала бакчабызга көнүп жатышат. Балдарды балалык программасынын негизинде тарбия берип жатабыз. Кудай кааласа ушул жерден жакшы балдарды мектепке чейин даярдайбыз деген үмүттөбүз. Учурда бакчада 2 тайпа бар. Аларга тарбиячылар ар кандай кошумча иримтерди үйрөтүшөт. Айылда мындай шарт түзүлгөнгө өзгөчө ата-энелер кубанычта. Анткени айрымдары балдарын жакынкы айылдарга алып барып кыйналып келишкен. Ушул садиктин ачылганына өтө кубанычтабыз. Мурунку садигибиз алыс болгонуна байланыштуу бул садигибиз жакын болуп, бизге жакшы болду. Суукта алып барып алып келиш өтө кыйын болгонунан быйыл жер жакын болуп, аябай жакшы иш-чара болуп атат. Ушул үйдү бизди садик кылып ачып берген, ушул үйдүн эгесине өтө терең ыраазыбыз. Салам Алек айылына бакча ачууну айыл тургуну демилгелеген. Ал 2 кабаттуу жеке турак жайын өз каражатына бакчага ылайыкташтырып жасалгалап, жергиликтүү бийликтин балансын өткөрүп берди. Муну менен аталган айылда 15 кыз келин жумуш менен камсыз болду. 50 орунга деп ачылды азыр. Келечекте ошол бир дагы 60-70ке ылайыктап ачабыз деп аракет кылып атабыз. Кошуп дагы бөлмөлөр бар, аларды чоңойтуп, бардык шарттарын ичинде кылып колдон келишинче. Айтсак аталган айыл аймакта 6 жашка чейинки балдардын 50% бакчага барат. Учурда дагы бир бакчанын курулушу жүрүп жатат. Жаңыл Турдумаматова, Арген Сайдиев, ЛТР, Ош облусу.